Assalamu alaikum, урматтуу Москвада мекендештер. Амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Туугандар, сиздерди эртеңги мусулмандардын эң ыйык майрамдарынын бири Курман айт майрамы менен сиздерди куттуктайбыз. Ушул жаңылык менен, ушул жакшылык менен, ушул майрам менен куттуктап кетебиз. Сиздерге үй бүлөңүздөргө тынччылык, жакшылыктарды каалайбыз. Ар бир үй бүлөдө тапкандарына береке болсун, үй бүлөсүнө тынччылык, ден соолук болсун. Андыктан өзгөчө айта кетчү нерсе, биздин бөтөн элде, бөтөн жерде жүргөн туугандарыбыз өз мекенибизге эсен аман жакшылыкта жетип алалы. Туугандар, эртеңден баштап 28 июндан тарта 3 күн бою өзүңүздөр билесиздер, курмандыктар чалынып, койлор союлат. Ал өткөндөгү биз сиздерге көрсөткөн Мытышидеги кой бар деген кой базарда буйруса чоң-чоң курмандыктар болот. Ошол жерге барып, өзгөчө айта турчу нерсе, биздин телеграм группада жазып калып атат, анча-мынча баягы кыйналган үй бүлөлөр бар экен. Менин WhatsApp'ыма лично кайрылгандар бар. Боюмда бар эле, ишке чыга албай атамын, продуктадан жардам бергиле. Анан анча-мынча үй бүлөлөр бар экен, баягы 2 бала, 3 баланын энелери, жалгыз бой энелер бар экен. Ошондой үй бүлөлөргө айта кетчү нерсе, эртең ушул маалымат менен бөлүшүп койсоңуздар, себеби тууган урукка жардам болсун деген мааниде ушул биздин жаңылыктарды чыгарабыз дайыма. Кичине болсо да бөтөн жерде бири-бирибизге поддержка болсун деп. Эртең буйруса ошол эртеден баштап 3 күн бою кой барда койлор курмандыкка союлат. Ошол жерде койлорду бөлүп, мүчөлөп, муктаждыгы бар үй бүлөлөргө таштап кетишет көбүчө. Ошол нерселерден пайдаланып сиздер барып, ошол жерден кадимкидей эле баягыдай тилемчилик катары эмес, бул нерсе майрамдык белек катары кабыл алып, ошол эгерде кыйналган үй бүлөлөр болсо барып, ошол этти алып келип үй бүлөңүз менен бышырып жесеңиздер сооп болот. Сойгонго дагы сооп болот, жегенге дагы сооп болот, ысырапкерчилик дагы болбойт. Бая жаңыракта кой бардын жетекчиси Нурбек Тасыр менен сүйлөштүк эле. Ал с удовольствием кесин любойго бардыгына жеткизген аракет кылабыз. Ошол таштап кеткен эттерди бөлүштүрүп беребиз. Себеби анча-мынча баягыда муктаждыгы бар адамдар бизге кайрылбайт, көбү билбейт, көбү уялат деп атат. Эми бул жерде мисалы эртең именно майрамдык маанай менен барып, ал жерде баягы майрамдык белек катары алсаңыздар болот. Ошол эле союлган эттерден эгерде кыйналган үй бүлөлөр болсо, өтө жакшы продуктага кичине болсо да жардам болот. Иши жокторго, кош бойлуу аялдарга, ишке чыкпай аткандарга, баягыдай кыйналып жүргөн үй бүлөлөргө ошол жардам катары дагы болот. Андыктан бири-бирибизге ушундай жок дегенде кичине болсо дагы бөтөн жерде поддержка берип жардам бергенибиз жакшы болот. Негизи ушул маалыматты бөлүшүп коюңуздарды суранабыз. Башка группаларга, тууган уруктардын группаларына, коомдук группаларга деле бөлүшүп койсоңуздар жакшы болот туугандар. Себеби бул майрам жалпы мусулмандардын көптөн күткөн майрамы болот. Майрамды майрамдык маанайда өткөргөн жакшы. Канча дагы ошол кыйналып турган үй бүлөлөргө дагы кичине болсо жардам болуп, майрамдык маанайы көтөрүлөт деген ойдобуз. Андыктан туугандар, эртеңги Курман айт майрамыңыздар дагы бир жолу куттуу болсун. Бүгүнкү туткан орозоңуздарды Аллахым кабыл кылсын. Дайыма жакшылыктарда жүрүңүз. Бөтөн жерде бөөдө кырсыктан Аллахым сактасын. Аман болуңуздар туугандар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 60 +7 965 402 93 Мухиддин.